Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйыны келбей калган Мирзиёев Өзбекстан Орусияга кыр көрсөтүүдө гемпираватка байланыштуу камактагылардын мөөнөтү узарды. Элчилик Орусиядагы кыргызстандыктарга каттоодон өтүүнү эскертти. Орусия Украинага кайрадан чабуул жасады. Си Цзиньпин Сауд Аравия менен Кытайдын жаңы эрасы башталганын жар салды. Иранда митингге чыккан жаш жигит таргатылды. Өзбекстанда газ тартыштыгы нааразычылык жаратты. Апта ичинде болгон дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы маанилүү кабарларды мен Нурайда Жекшанова айтып берем. Саламатсызбы? 9 декабрда Бишкекте Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйыны өттү. Аларча мамлекеттик резиденциясында президент Садыр Жапаров, биримдикке мүчө мамлекеттер, Орусиянын президенти Владимир Путин, Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев, Беларусь президенти Александр Лукашенко жана Армениянын премьер-министри Никол Пашинянды тосуп алды. Президент Садыр Жапаров сөз баштап, жыйын дүйнөлүк финансылык, экономикалык туруксуздуктун жана пандемиядан кийинки кризистин шартында өтүп жатканын, ошондой эле ЕАЭПке мүчө мамлекеттердин экономикасына оор жүк түшүп жатканын баса белгиледи. В этих непростых условиях чрезвычайно важно делать все зависящее от нас, как глав государств, для взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного партнерства между нашими странами. Наша общая твердая приверженность евразийской интеграции является прочной основой для развития и укрепления сотрудничества в рамках Союза, формирования мостов между евразийским и другими региональными и глобальными рынками. Кыргызстан төрагалык кылган саммитте негизинен эл аралык экономикалык кызматташтыкты жакшыртуу жана Евразиялык мекендиктеги интеграцияга басым жасалды. Жыйынтыгында Бириккен Араб Эмираттары менен соода макулдашууларын түзүү үчүн сүйлөшүүлөрдү баштоо, биримдиктин ички базарындагы тоскоолдуктарды жоюу маселелерине өзгөчө көңүл бурулуп, жалпысынан 15 документ кабыл алынды. Украинага басып киргенден бери Орусия президентинин чет өлкөгө сапарлары кескин азайган. Февралдан бери 7 өлкөгө каттаса, анын 5-өө Борбор Азия мамлекеттери. Ошол эле учурда аймактагы айрымдар Орусия менен жакын мамиледен карманып тургандай. Бул жолку жыйынга Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев келери кабарланган. Бирок саммит жуп башталаарда Мирзиёев ордуна премьер-министрин жөнөткөн. Жакында эле Путин Казакстан, Өзбекстан менен бирге газ боюнча 3 илдик союзун түзүүнү демилгелеген. Астана демилгени колдогону менен аны терең кароо керектигин айткан. Кийинчерээк Өзбекстандын энергетика министри Журабек Мирзамахмудов Өзбекстан Орусия менен газ жеткирүү боюнча коммерциялык келишимдерге кол коюуга даяр экенин, бирок аталган союзга кирбей турганын айткан. Айрым саясат талдоочулар газ үчилтигин түзүү демилгеси Ташкентке да, Астанага да анчейин жактырылбаган демилге болгондуктан Мирзиёевдин келбей калышы да буга байланыштуу деп эсептешет. Ал эми Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга 10 декабрга белгиленген мамлекеттик сапары жылдырылгандыгынын расмий себептери ачыкталган жок. Бирок өзбек лидеринин жыл айыгына чейин сөзсүз келери айтылды. Айтмакчы, Астанада орус элчиси Алексей Бородавкиндин Казакстанда улутчулдук тенденциясы күчөп кетти деген билдирүүсү коңшуларда кызуу талкууланып, каяша айтылууда. 9 декабрда 1 май райондук сотту жапырт башаламандык уюштурууга даярдык көргөн деп камалып, абакта отурган активист Илгиз Шаменовдун, Жогорку кеңештин мурдагы депутаты активист Орозайым Нарматованын, саясатчы Азимбек Бекназаровдун ишин карады. Сот отуруму башталаарда Нарматова түрмөдөн коркпойм деп билдирүү жасады. Элестесеңер, биздин мамлекет кандай мамлекет болуп калды? Кыргызстан кичинекей кенедей кыздан өч алып атса, демек кыргыздын ар бир жараны силер кулсуңар деген мамиле болуп атат. А бирок бийликтин ээси эл экенин унутпашыңар керек. Камагы деле бул өлүм эмес экен. Ушунчалык эле баягы биз мамлекетке зыян келтирип атсак, алып барганда ак үйдүн астында даргасып койгула дедим. Өзүңөр ушинтип эле дайыма жазып жүрөсүңөр. Өлүмдөн корксок, камактан корксок, чындыкты айтпайт элек. Чындык бирөө, ал элге гана таандык, ушуну унутпайлы. Сотто Орозайым Нарматовага 14 ноябрда бийликти күч менен басып алууга ачык чакырык жасаган деген айып тагылганы белгилүү болду. Жыйынтыгында ал 2023 жылдын 20 февралына чейин абакта калтырылды. Сотко алып келинген Илгиз Шаменов
Ал да адвокаты да сотко келе жатышканын билбегенин айтты. Жоқ, ешқандай вопрос жоқ, полный беспредел. 2 айдан бері ештеңе таппай, айлалары кетіп. Енді қыларын білмей жатышат. Мен балық шаруамен алектенемін да. Осы шаруаларыма чейін асын, ашқан осы орым асын. Ана мыйзам чегінде МВД-дан алған, рұқсат қағазымен алған, мен охотникалық құрал-жабдықтарым асын болады, демекші. Ошоны тауып алып шығамын, мындай дайын қаттар алып шыға алайын деген ойлар бар, тергөөчүлөрдүн. Айыпталуучу даяр эместигин билдиргенден кийин анын жактоочусунун өтүнүчү менен сот кийинкиге жылдырылып, бөгөт чарасы 12 декабрда каралмай болду. Ал эми сот саясатчы Азимбек Бекназаровду 23 февралга чейин камакта калтыруу чечимин чыгарды. 2022 жылдын 22 октябрында Кемпир-Абад суу сактагычын коргоо комитети түзүлгөн. 23-24 октябрда комитетке кирген активист, укук коргоочу, саясатчы жана блогерлер жалпысынан 20дан ашуун оппозиция өкүлдөрү кармалган. Ички иштер министрлиги аларга жапырт башаламандык уюштурууга даярдык беренесинин негизинде айып таккан. Камалгандар жана жарандык коом муну саясий куугунтук деп эсептешет. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги 2021 жылдын 29 декабрына чейин Орусияга келген кыргызстандыктарды 2023 жылдын 10 январына чейин медициналык текшерүүдөн өтүп, бармак издерин тапшырып, сүрөткө түшүп, каттоого турушу керек экенин эскертти. Маалыматта айтылгандай, Орусияда убактылуу болуу мөөнөтүн узартуу үчүн кыргызстандыктар айтылган шарттарды милдеттүү түрдө өз убагында аткарышы керек. 7 декабрда Жогорку кеңештин жалпы жыйынында депутат Нуржигит Кадырбеков Орусияда миграциялык мыйзамдарга ылайык медициналык текшерүүдөн өткөн кыргызстандыктардын көбүнөн жыныстык жол менен жугуучу оорулар аныкталып, аларды орус тарап бир гана клиникадан дарыланууга мажбурлап жатканын айтып чыккан. 18 000 рубль менен дарыланат экен. Бул жерде бир аз мындай коррупция дейбизби, өздөрүнүн жанагы тырмакчанын ичиндеги бизнеси дейбизби, биздин жарандардын эсебинен ушундай иш кылып аткандай туюлуп атат да. 2021 жылдын 29 декабрында Орусияда чет өлкөлүк жарандардын укуктук абалы жөнүндө жана мамлекеттик дактилоскопиялык каттоо жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүү киргизилип, жаңы миграциялык эрежелер иштей баштаган. Ага ылайык чет элдиктер, анын ичинде Кыргызстандын жарандары жугуштуу оорусу бар жогуна текшерилип, бармак издерин тапшырып, сүрөткө түшүп, каттоого турушу зарыл. Орус армиясы 9 декабрда фронттун дээрлик бардык тилкесинде чабуул жасаганын, Херсон облусун аткылап, 8 киши жарадар болгонун Украина президентинин аппарат жетекчисинин орун басары Кирилл Тимошенко билдирди. Анын айтымында, бир суткада орус аскерлери аймакта 68 жолу аткылап, минометтордон, танктардан, артиллериялык куралдардан жана көп ракеталык системалардан сокку урду. Снарядтар жер тамдарга жана кабат үйлөргө тийген. Бул соккулардан бир нече адам өлүп, ондогон киши жарат алганы маалымдалды. Украин күчтөрү Луганск облусундагы, Белогорский районунда жана Донецк облусундагы Клишевка жана Маринка калктуу пункттарында орус армиясынын мизин кайтарганын маалымдады. Донецкидеги Бахмут жана Авдеевка шаарларында айыгышкан кармаштар уланды. Украин тарапта орус күчтөрүнө ракеталык жана артиллериялык аткылоо менен жооп берди. Херсон облусунун түштүгүндөгү Украина кайтарып алган Посад-Покровская кыштагында айрым тургундар орус снарядтарынан жабыркаган, талкаланган үйлөргө кайтып келишти. Си Цзиньпиндин Сауд Арабияга 3 күндүк расмий сапары учурунда Пекин менен Эр-Рияд бири-биринин негизги кызыкчылыктарын бекем колдой турганын жарыялашты. Кытай лидерин сый-урмат менен салтанаттуу тосуп алышты. Вашингтондун жакынкы чыгыштагы стратегиялык өнөктөшү болгон Эр-Рияд менен алакасы барган сайын начарлап баратканда, Сауд Арабиясы менен Кытай дүйнөлүк мунай рыногунда кызматташтыгын бекемдөөнү жана ички иштерге кийлигишпөөнү дагы бир жолу ырасташты. Си Цзиньпин Кытай менен араб дүйнөсүнүн мамилесинде жаңы эра башталганын жар салды. АКШ Сауд Арабияны Орусия жана башка өлкөлөр менен чогуу ОПЕК+ уюмунда мунайды өндүрүүнү кыскартып, дүйнөлүк базарда бааны жогорулатып жибергени үчүн айыптаган. Бурдара Кошмо Штаттардын президенти Джо Байдендин аталган өлкөгө келип кеткени жетиштүү жыйынтык берген эмес.
Си Цзиньпин өлкөдөгү эң таасирдүү адам мураскер Ханзада Мухаммед бин Сауд менен сүйлөшүү жүргүздү. Синьхуа агенттиги кабарлагандай, жолугушууларда Си Цзиньпин Сауд Аравияны Кытайдын жакынкы чыгыштагы стратегиялык өнөктөшүү деп атады. Бин Салман болсо, бул визит эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүүдө тарыхый окуя болуп калаарын айткан. Иранда 3 айга жакын созулган нааразычылык акциялары башталгандан бери биринчи жолу өлүм жазасы өкүмү аткарылды. 23 жаштагы Мохсен Шикари 8 декабрда дарга асылды. Ирандын революциялык соту Шикарини Кудайга душмандык кылды деген берене боюнча күнөөлүү деп тапкан. Ал 25 сентябрда Теграндагы Саттархан бульварын тосууга катышкан жана Басит шаскердик тобунун мүчөсүн бычактаган деп айыпталган. Активист өзү мыйзамсыз соттук териштирүүдөн кийин соттолгондугун билдирген. Европа мамлекеттери Ирандын мындай чечимин кескен сындады. Германиянын тышкы иштер министри Анна-Лена Бербок Иранды адамгерчиликсиз деп айыптады. Анын пикиринде жаш жигит шашылыш соттолуп өлүм жазасына тартылган. Бирок өлүм жазасына тартуу менен коркутуу адамдардын эркиндикке болгон эркин баса албайт деп Твиттердеги баракчасына жазды. Франциянын тышкы иштер министрлиги өкүмдү айыптады. Ал эми Британ дипломатиясынын башчысы Джеймс Клеверли дүйнө Иран режиминин өз элине жасаган сокур зомбулуктарына көз жумуп кой албастыгын айтты. Ирандагы соңку нааразычылык акциялары 2,5 ай мурда тутанган. 13 сентябрда Теграндын Адеп Ахлак полициясы көчөдө хиджабсыз жүргөн деп 22 жаштагы студент Махса Аминини кармап кеткен. 3 күндөн кийин ал абакта каза болуп калган. Полиция кыз жүрөгү кармап каза болгонун маалымдаган, бирок күбөлөр анын катуу сабалганын айтышкан. Андан бери Иран бийлиги нааразы элди күч менен басууда, ага карабай каршылыктар дале токтобой күч алууда. Норвегияда жайгашкан ирандыктардын укуктарын коргоо маалымат агенттиги соңку статистикасында Ирандагы каршылыктардын курмандыктары 500гө чукул экенин маалымдады. Анын 64-ü жаш бала. Өзбекстандын Фергана облусунда бийликтин гипс чыгарган заводко газ берүүнү токтотуу чечиминен кийин ишкана жумушчулары митингге чыгышты. Бир нече жумушчулар майда бейбаштык жана митинг өткөрүү тартибин бузуу деген айып менен 10 суткага чейин камакка алынды. 6 декабрда Фергана облусундагы гипс заводунун ондогон кызматкери өнөр жай ишканаларына газ берилбегендиктен бийликке нааразычылык билдирип, 10 миңдеген жумушчу иссиз калып жатканына даттанышкан. Кийин митингдин видеосу Telegram каналдарда желдей тарап, резонанс жаратты. Фергана милициясы газ калктын керектөөсүн жабууга жумшалып жаткандыгын белгилеп, митингчилер аны башкача бурмалап алышканын билдирген. Расмий Ташкент жекшембиден бери өлкөнүн Бухара, Фергана, Анжиян, Сурхандария облустарында жаратылыш газын берүү үзгүлтүккө учраганын ырастады. 4 декабрда шаардык мэрия Ташкентте автоунааларга газ толтурган станциялар убактылуу жабылганын кабарлады. Маалыматка караганда, коммуналдык кызматтар колдогу газдын бардык керектөөчүлөр арасында теңме-тең таралууга аракет жасаганы менен газ басымынын төмөндөшү, ресурстардын жетишсиздиги буга түрткү болду. Мындан улам автоунаалар дизелдик отунга өтүп, электр энергиясы тартыш болуп жатканы айтылган. Жылуулуксуз калган эл көчөгө чыгып, бийликтин көңүлүн бурууга аракет кылып, газды өндүрүштө колдонгон ишканалар ишин токтотууга аргасыз болууда. Бул аптадагы маанилүү кабарлар ушулар болду. Апта аягына чейин көрүшкөнчө.